Саламатсызбы? Биздин каналга катталып, акыркы жаңылыктардан кабардар болуңуздар. Акылбек Жапаров ишке жөндөмдүү президенттин администрациясын түзүү мезгили келип жетти. Министрлер кабинетинин төрагасы, президенттин администрациясынын жетекчиси Акылбек Жапаров президентинин администрациясынын кызматкерлери менен жумушчу кеңешме өткөрүп, жакынкы келечекке карай ишинин негизги багыттарын белгиледи. Ал Кыргыз Республикасынын президенти тарабынан президенттин администрациясына негизги милдет мамлекет башчынын чечимдеринин аткарылышын так көзөмөлдөөнү камсыздоо коюлганын, мында чоң жоопкерчилик тармактык министрликтерге жүктөлгөнүн баса белгиледи. Жапаров мамлекеттик кызматтын бардык тепкичтерин басып өткөнүн жана буга чейин президенттин жана өкмөттүн администрациясында иш кандай жүргүзүлгөндүгүн билерин айтып, иш процессин уюштуруу принциптерин ыкчам жана натыйжалуу чечимдердин кабыл алынышы максатында толугу менен карап чыгуу зарыл. Бир дагы документ президенттин администрациясында кептелип калбашы керек. Ар бир кызматкер кесипкөй сапаттарга ээ болуп, мамлекеттин келечеги үчүн командада ыкчам, ыраттуу жана толук кандуу иш алып барууга тийиш деди. Ошондой эле ал алдыда чоң өзгөрүүлөр турганын, масштабтуу социалдык, экономикалык, технологиялык милдеттерди чечүү зарылдыгын, аларды ишке ашырууда бийликтин бардык деңгээлинде республикадагы айыл өкмөттөн жогорку жетекчиликке чейин мамлекеттик башкарууга жаңыча мамиле кылууну талап кылынаарына токтолду. Мындан тышкары, министрлер кабинетинин төрагасы президенттин администрациясынын түзүмдүк бөлүмдөрүнүн жетекчилерин алдыдагы бир катар амбициялуу пландарды ишке ашыруу үчүн күч-аракеттерди бириктирүүгө чакырды жана жоопкерчиликтүү милдеттерди эффективдүү чече турган жогорку деңгээлдеги кесипкөй адистерден турган мобилдүү жана ишке жөндөмдүү президенттин администрациясын түзүү мезгили келип жеткендигин белгиледи. Талас жол кырсыгынан 8 адам каза болду. Таласта 15 октябрда түндө жол кырсыгынан 8 адам каза болду. Бул тууралуу Азаттык жазды. Талас райондук өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнүн башчысы Эмил Курманбаевдин айтымында, Honda Step вагон үлгүсүндөгү автоунаа Кара Ой айылынан Бишкекти көздөй баратканда жүк ташуучу машина менен кагышкан. Областык ички иштер башкармалыгынын маалыматына караганда, Honda Step вагондун айдоочусу Бишкекке эл ташып иштеген. Аварияда өзү жана машинедеги 7 адам мерт кеткен. Аталган факты Талас райондук ички иштер бөлүмүндө Жазык кодексинин 297-беренеси менен катталып, тергөө амалдары жүрүүдө. Ички иштер министрлигинин октябрдын башындагы акыркы эсеби боюнча Кыргызстанда 8 айда 4637 жол кырсыгы катталып, былтыркы жылга салыштырмалуу 30% көп катталган. Жол кырсыгында набыт болгондор жыл башынан бери 500дөн ашты. 2020-жылы 6126 жол кырсыгы катталып, 754 адам каза болгон. Ал эми 2019-жылы 6663 жол кырсыгы катталып, 760 адам көз жумган. Булак репортер KG. Чек арадан кыргыз болуп өткөн өзбек жараны кармалды. Кыргызстанда жасалма документ колдонуп, чек араны мыйзамсыз кесип өткөн өзбек жараны кармалды. Бул тууралуу УКМКнын маалымат кызматы билдирди. Агалай колго түшкөн ЮМУ аттуу адам Россиянын Санкт-Петербург шаарынан Ошко учуп келип, МАЮ аттуу кыргыз жаран паспортун көрсөткөн. Бул факты Жазык кодексинин 358-беренесинин 1-бөлүгү боюнча кылмыш жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталып, сотко чейинки өндүрүш иши башталды. Ал эми кармалган өзбек жараны Жазык процесстик кодексинин 98-беренесине ылайык УКМКнын убактылуу кармоочу жайына киргизилди деп жазылат билдирмеде. Азыркы тапта колго түшкөн кишинин документтерин мыйзамсыз даярдоо ишине тиешеси бар кызмат адамдарына карата ыкчам иликтөө иш-чаралары жүрүп жатканы кошумчаланды. Дамира Ниязалиева министр болуп 3-4 ай гана иштеп калдым болбосо. Дамирайым, саясат айдындан көрүнбөй калдыңыз, себебин уксак. Ооба, бир аз мезгилден бери мен саясаттан эс алып жаңы күч топтоп аттым. Эл жер кыдырып, жашоо шарттары менен жакындан таанышып, бүткүл дүйнөлүк пандемия менен биздин эл кандай күрөшүп атат, акыбалдарына баам салып, элет жергесинде кандай кем карыштар болуп атканын өз көзүм менен көрүп жүрдүм. Бардык нерсе өз убактысы менен болушу керек. Саламатты сактоо жаатында кандай реформаларды көрө алдыңыз жана алдыдагы сунуштарыңызды айтсаңыз. Саламаттыкты сактоо тармагы өтө чоң жана татаал тармак. Анткени ар бир жаран дайыма өзү же тууганы боюнча кайрылат. Ошентип системанын жакшы да жаман да жагын жон териси менен сезет. Албетте, бул дүйнөгө келген жандын баарына эң кымбат жана эң керектүү бул ден соолук. Бирок тилекке каршы биздин система элибиздин заманбап талаптарына жооп бербейт. Ар бир мамлекеттин приоритеттүү багыты саламаттыкты сактоо болуш керек, а бизде андай эмес.
Мисалы бюджетти бөлүштүргөн кезде саламаттык сактоо тармагы эң артта калып, баш мыйзамда жазылган, белгиленген элдин укуктары унутулуп, каражат керектүү деңгээлде бөлүнбөйт. Ошентип СССРдин калган каткан системасы менен өлбө жаным өлбө деп келатабыз. Бул көйгөйдү дайыма эле белгилеп айтып келе жатам, бирок убакыт жетпейт же чечүүчү бийликтин колу кыска. Министр болуп 3-4 ай гана иштеп калдым. Реформаны башташ үчүн жумушчу топ түзгөнгө жетишип, донорлордун макулдугун алдык. 90% убактым жарадарлары, жабыркагандар менен алек болдум. Кийин депутат, комитеттин төрайымы болгондо бир топ мыйзамдарды, жаңылыктарды киргиздим. Бирок алардын иштеп атканы да, иштебей турганы да бар. Мисалы, гемодиализ маселесин көтөрүп көп аракеттерди жасадым. 2010-жылы акысыз алган орундарды 2 эсеге көтөрдүк. Анан комитеттин чечиминин негизинде токтом кабыл алынып, бүгүнкү күнү акысыз алган орундар 20 эсеге көбөйдү. Бүгүн ар бир областта, шаарларда гемодиализ борборлору мамлекеттин эсебинен тейлөө көрсөтүп жатышат. Бул факты миңдеген өмүрлөрдүн сакталып калганын айгинелеп турат. Мындан да башка айта турган нерсе көп. Кийин жай шартта шашпай айтып беремин. Албетте бүгүнкү күндө саламаттык сактоо системасы реформага муктаж. Реформа жасаш үчүн 5 жылдан кем эмес мөөнөт жана профессионал көрөгөч кризис менеджер министр керек. Буюрса чет мамлекеттерден кем эмес саламаттык сактоо тармагына да жетебиз. Күздө парламенттик шайлоо белгиленди. Парламенттик шайлоого аттанасызбы? Азыр саясатка кирүү мезгили чукулдап калды. Кудайым буйруса алдыда келе жаткан парламенттик чоң майдан шайлоого катышууга ниеттенип турам. Менин жердештерим, колдоочуларым, тарапташтарым шайлоого барыңыз деп кабыл тилектерин, ошол эле учурда талаптарын коюуда. Албетте күрөш өтө кыйын жана татаал болот. Жыйынтыгы биринчиси жаратканда, экинчиси элден. Маектешкен Сурат Жылкычиев, Азия Ньюс газети. Президент Садыр Жапаров КМШнын саммитинде чек араны аныктоо процессин тездетүү зарылдыгына токтолду. Өз ара ишенимдин жана ынак коңшулук духунда өлкөлөрүбүздүн мамлекеттик чек араларын делимитациялоо жана демаркациялоо процессин эртерээк бүтүрүү биз үчүн маанилүү милдет болуп саналат, деди президент Садыр Жапаров. Видео конференция форматында өтүп жаткан көз карандысыз мамлекеттер шериктештигинин мамлекет башчыларынын кеңешинин кезектеги жыйынында 1991 жылдын 8 декабрында КМШны түзүү жөнүндө келишим жана ошол эле жылдын 21 декабрындагы Алмата декларациясы 1994 жылдын 15 апрелиндеги көз карандысыз мамлекеттер шериктештигине мүчө мамлекеттердин эгемендүүлүгүн, аймактык бүтүндүгүн жана чек араларын кол тийбестигин сактоо боюнча Москва декларациясы сыяктуу документтерде коюлган максаттар жана принциптер бүгүнкү күндө мурда болуп көрбөгөндөй актуалдуу. Биз регионалдык коопсуздукту камсыз кылуу жана мамилелерди мындан ары өнүктүрүү үчүн болгон келишпестиктерди тынчтык жолу, саясий дипломатиялык ыкмалар менен чечүүнү жактайбыз, деп белгиледи президент Садыр Жапаров. Булак КТРК чекиткеи 5 эсе тез иштейбиз. Акылбек Жапаровдун өлкөнү өргө сүйрөй турчу 12 убадасы. Биз 5 эсе тез иштейбиз, элге эптеп эмес, татыктуу жашоону камсыздайбыз. Өлкөнү, экономиканы өнүктүрүүнү 4 фактор менен карайбыз. Аткаруу бийлигинин башына жаңы команда мына ушундай дымагы менен келди. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров кызматка дайындалып жатканда алдыдагы пландарынын чекесин чыгарды. Эң эле амбициялуусу бюджетти кийинки жылы 2,5 эсе көбөйтүү болду. Ошондой эле ал ага акыркы шанс берилип жатканын белгилеп, бардык күч аракетин жумшап иштөөгө сөз берди. Спутник Кыргызстан агенттиги Жапаровдун убадаларын тизмектеген. Биздин муундагы саясатчыларга дагы бир жолу, балким акыркы шанс берилип жатат. Мен аны 100% колдонууга бар күчүмдү жумшайм деп сөз бере алам. Республикалык бюджетте быйыл 280 миллиард сом менен жабабыз. Жыл башында 172,9 миллиард сом болчу. 2022 жылы 400 миллиард сомго, 2023 жылы 500 миллиардка, 2024 жылга 600 миллиардка жеткиребиз. Кийинки жылы мугалимдердин айлыгы 2 эсе көбөйтүлөт. Муну менен эле токтобой, кимге турмушка чыгасың десе, мугалимге деген деңгээлге чейин чыгарабыз. 2022 жылы биринчи кезекте дарыгер, маданият кызматкерлеринин да маянасын көбөйтүү каралат. Кыргызстандын кооз жерлери жайгашкан туристтик аймактарга каттаган жолдордун баары кийинки жылы жазда оңдолуп асфальт төшөлөт. Күрөшкө катышкан кыз-келиндер үчүн быйыл машыгуу залын куруп берүүгө даярбыз. Кытайдан товар ташуунун көлөмү көбөйөт. 15 октябрдан тарта Торугар бекетинен өткөрүлгөн машиналардын саны 34дөн 64кө, Эркеч тамдан 22ден 44кө чыгат.
эптеп жашоо үчүн эмес, элге татыктуу жашоону камсыз кылуу үчүн баардык күчүбүздү жумшоого милдеттүүбүз. Өлкөнү өнүктүрө турган 4 факторго катуу көңүл бурабыз: капиталга болгон жеткиликтүүлүк, технологияга болгон жеткиликтүүлүк, жер ресурстарын эффективдүү пайдалануу, адам капиталынын өндүрүмдүүлүгү. Экономиканы көтөрүүдөгү 4 фактор: экономиканы фискалдаштыруу жана санариптештирүү, айыл чарбасын реформалоо жана азык-түлүк коопсуздугун камсыз кылуу, чакан жана орто бизнести колдоо, көмүскө экономика менен күрөшүү. Байлар көбүрөөк салык төлөшү керек, ошол эле учурда мамлекет тарабынан жеңилдетилген насыялар берилиши шарт. Дүйнө жүзүндө баары ошондой. Байлар дагы жумушчу орун түзүп элди багып жатат. Салыктарын төлөсө биз дагы жардам беребиз. Олигархтар болбош керек, бирок байлар болсун. Алардын колу жолу аркылуу кедейлер жумуш менен камсыздалууда. Биз 5 эсе тез иштейбиз. Президент, парламент, өкмөттүн чечимдери аткаруучуларга 5 эсе тез жетет. Биз аны көзөмөлдөөгө жаңы ыкмаларды пайдаланабыз. Эскерте кетсек, 13 октябрда Акылбек Жапаров башында турган министрлер кабинетинин жаңы курамы дайындалды. Булак, Спутник, KG.